Жыл башында президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Башынан эле аймактарды өнүктүрүү программасы 1 жыл менен гана чектелбеси. Быйыл башталган иштер өлкөнүн 2023 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясынын алкагында улантылып, ал эми андан ары 2040 жылга чейин узак мөөнөттүү концепциянын негизинде ишке ашырылары белгиленген. Биринчи кезекте өлкө башчысы каржы булактарынын багытын айыл аймактарына бурду. Азыркы күндө Кепилдик фонду, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду, РСК жана Айыл банктын каражаттарынын эсебинен өлкөдө ондогон долбоорлор иштеп жатат. Чакан жана ири завод-фабрикалар ачылды. Аларда жүздөгөн жумушчу орундары түзүлүп, мамлекеттин казынасын толтурууга өбөлгө болууда. Өлкө башчысы аймактарды өнүктүрүүдөгү негизги багыт кайра иштетүүчү ишканаларды куруу, экологиялык таза продукцияны тышка экспорттоо, дыйкан фермерлерди жеңилдетилген жана арзан үстөк пайыздуу насыялар менен камсыздоо, аны менен катар өлкөнүн ирригациялык тутумун өнүктүрүп, калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу деп белгилеген. Аймактарды өнүктүрүү жылында аткарылган иштердин жыйынтыгын кабарчыбыз Нургүл Жумабекова чыгарды. Жыл жыйынтыкталып баратканда жыл ичинде кандай ийгиликтерге жетиштим деп алдыга койгон изги тилектер менен максаттардын аткарылганына саресеп салынат эмеспи? 2018 жыл президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Анда өкмөттүн жана жергиликтүү бийлик органдарына аймактарды өнүктүрүү, колдоо, социалдык экономикалык абалын жакшыртуу багытындагы элет элинин жашоо турмушун жакшыртуу боюнча милдеттер коюлган. Аймактарды өнүктүрүү жылында Кыргызстандын дубандарында бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылды. 100% болбосо да натыйжалуу жыйынтыктар бар. Бул аракеттер өкмөттүн аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык комплекстүү иш-чаралар планынын негизинде ирет менен жүзөгө ашырылды. Биринчи кезекте аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүн камсыздоо максатында 20 шаар өсүү борборлору катары тандалып алынды. Бул жеке эле шаарлар гана эмес, шаарды курчап турган айылдарда өнүгөт дегендик. Азыр өнүктүрүү боюнча инфратүзүмдүк бизнес долбоорлор даярдалып жатат. Экинчи жагы чек арага чектеш аймактардын инфратүзүмүн жакшыртуу багытында да иштер күчөтүлүп келет. Өкмөтүбүз ушу президентибиздин берген жүргүзгөн саясатын колдоп, өндүрүштөн баштайлы деп атабыз. Мына азыр канча деген ачылып атат, азыр акырындан келе атабыз. Мектептер салынып атат, бала бакчалар салынып атат, жолдор салынып атат, таза суу жүрүп атат. Бирок ошонун баары качан болот? Өндүрүш болуп, өндүрүш бюджетке акча төлөгөндө. Аймактагы негизги көйгөйдүн бири бул жумушсуздук. Анын айынан сыртка эмгектенүүгө кетип жаткан жарандарыбыз бар. Дубандарда жумуш орундарын түзүү, бул максатта ар бир облустун адистештирилген мүмкүнчүлүгүнө жараша ишканаларды ачууда максаты коюлган. Региондорду кантип өнүктүрөбүз? Региондорду өнүктүрөбүз, ушундай жумушчулардын жумушчу орундарды түзүп, ишканаларды ошол айыл жерлеринде ачып, анан ошо айылда жүргөн жарандарыбызга жумуш орун түзүп берип, мына ушинтип регион өнүктүрөт. Адамдарыбыздын канча бир бөлүгүн жумушчу орунду менен түзсөк, коммуникацияларды алып келсек, жолдорду салсак, социалдык объектилердин баарын бүтүрсөк, мына ушул максат менен анан жанагы 2018 жыл региондорду өнүктүрүү жылдын жолосо бир мезгилдин башталышы деп кабыл алган да. Мына ошону биз бир эле жылда эмес, ушул айыл жерине ушундай жумушчу орун түзгөнгө биз абдан чоң көңүл бурабыз. Ошентип жыл ичинде Кыргызстанда өндүрүш, айыл чарбазыктарын кайра иштетүүчү 200 ишкана ачылды. 2000ден ашык киши жумуш менен камсыздалды. Элеттин экономикасын чыңдап, жумуш ордун түзүү максатында быйылкы жылы өлкө боюнча 200гө жакын орто жана чакан ишканалар ачылды. Негизинен өндүрүш жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү ишканалары. Бул ишканаларда аймактардын 2500 тургуну жумуш менен камсыз болду. Аймактарды өнүктүрүү жылында Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан аймактардан сунушталган 600 долбоор каржыланган. Аймактарда мындай өңүттөгү ишканаларды ачып иштетүү үчүн бизнесмендерге бир топ жеңилдиктер берилген. Бул да болсо ишканалардын Кыргызстандын 7 облустунда тең ачылганын шарттады десек болот. Ошол эле учурда ишкерлер өндүргөн азыктарын ЯЭПтин рыногуна чыгаруу үчүн тийиштүү тастыктама бере турган лабораториялар пайдаланууга берилди. Аймактарда учурда 19 лаборатория иштеп жатат. Муну менен катар логистикалык борборлор да ачылган. Дыйкан фермерлерди колдоо максатында арзандатылган насыялар берилип келет.
Салык кодексине өзгөртүү киргизилип, азыр ошол преференциялык зоналарда жаңы ишкана ачкан ишкерлер үчүн 4 салыктын түрүнөн 5 жылга чейин бошотуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ал мүлк салыгы, жер салыгы, пайда салыгы жана сатуудан алынган салыктар. Андан сырткары 1 январдан 2019 жылдын 1 январынан тартып ишкерлерди тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүнү токтотуу боюнча мораторий жарыяланды. Элет элинин оорукана, бала бакча сыяктуу социалдык объектиге болгон муктаждыгы да аймактарды өнүктүрүү жылында чечилип калды. Мына 18 жылды региондо өнүктүрүү жылы деп президентибиз жаңы программасын баштап, мына өкмөтүбүз ошону аткаралы деп баардык аракет жумшап атабыз. Себеби дегенде биздин кутубуз, биздин өзүбүздүн кан тамырыбыз, биздин байлыгыбыз бул айылда. 70% элибиз айыл жеринде жашайт. Ушул биздин балдарыбыз жакшы билим алса, анан биз өнүгөбүз деп атабыз. Өлкө боюнча 150 социалдык объект салынып пайдаланууга берилди. Шаарларды жарыктандыруу, суу тартуу, эс алуу бактарын ачуу багытында да жылыштар жакшы. Аймактарды өнүктүрүү жылында республика боюнча 150ге жакын социалдык объект ишке берилди. Бул мектеп, бала бакча, оорукана жана таза суу объектилери. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган бул объектилердин саны 150. Анын 148-и бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Калган 2 объектиде учурда курулуш жумуштары жүрүп жатат. Өзгөчө ушу мамлекетте билим жаатына көңүл буруп аткандыгыбыз бул дагы абдан чоң жөрөлгө. Азыр мына мектептерди көрүп атасыздар, жаңы заманбап менен салынып атат. Ичине интернет келип атат. Балдарыбыз интернет менен дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды окуу тармагында, билим алуу тармагындагы жаңы методикалардын баарын үйрөнүп, билип чоңое турган балдар болот азыр. Ошон үчүн биз мынакей бюджетте 150 миллиард сомдун тегерегиндеги бюджетибиздин 30 миллиард сомун ушу бала бакчаларды курууга, мектептерди курууга, мугалимдердин айлыгын төлөөгө жана башка ушу окуу тармагындагы бардык тармакта маселелерге жумшап атабыз. Кыргызстан калкынын 70%-ы элетте жашайт. Аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын ишке ашып жаткан натыйжаларын сезген Дубандын жашоочулары ыраазычылыгын билдирип жатат. Аймактарды өнүктүрүү боюнча жумуштар муну менен токтоп калбайт. Орто мөөнөттүү документте бекитилген тартипте улантыла берет. Келерки жылы аймактарды өнүктүрүү үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард сом каралды. 2 миллиард сом деген бул ошол региондордогу тийиштүү жаңы жумуш орундарын түзүү, жаңы ишканаларды ачуу максатында 3 приоритеттүү тармак тандалып алынды. Ал айыл чарба тармагы, айыл чарбаны кайра иштетүү, экинчи тармак бул туризмди өнүктүрүү, үчүнчүсү болсо бул жеңил өнөр жайын өнүктүрүү. Өзгөчө тигүү тармагын өнүктүрүү боюнча 3 приоритеттүү тармак тандалып алынды. Ушул 3 приоритеттүү тармакты ишке ашыруу максатында өзүнчө мастер пландар азыр иштелип, бүтүү кабыл алуу деңгээлинде турат. Жергиликтүү бийлик жана өкмөт өкүлдөрү жылдын башынан бери жасалган көлөмдүү жумуштар элет элинин жашоо турмушун аз да болсо жеңилдетти деген ойдо. Келерки жылда аткарыла турган иштердин маңызы да элет эл үчүн маанилүү. Себеби аймактын экономикасы чың болсо, бүтүндөй өлкө өнүгөт дейт мамлекет башчы. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык.